Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 24 февраль 2025 жыл мен сиздерге западный тарапта жайгашкан, шаарга караган баарыңыздар эле билген Бирлешкен айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суусу бар, свети бар, документи так. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдын круговойунан Машина базар тарапка 2 километр же 3 километр түп-түз жүрүп келгениңиздерде нол жерде светофорду көрөсүздөр туугандар. Бирлешкен айылынын светофору, Машина базарга жетпей. Светофордон солго бурулуп жүрүп барсаңыздар, мына Кыргызстан айылы деп жазылып турат. Мурун Бирлешкен эле, азыр Кыргызстан болуп өзгөрүп калды. Ушул айылга кирип түп-түз жүрүп барсаңыздар туугандар, оң тарапта 11-көчө жайгашкан. Ошол көчөгө кирсеңиздер, ошол көчөнүн ортосунда сатылуучу үйүбүз турат. Жакын эле оң тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, кызыл китеби бар, документи так. Анан нол жагы поля туугандар. Тынч, сонун жашайсыздар. Анан нол жерде Тойбоз ишканасы жайгашкан. Локация негизинен жакшы. Үйдүн жери 10 сотық. 2 участок, 5 соттуктан 2 кызыл китеби бар. Чек арасын түшүндүрөйүн. Забордон башталат. Забор, мал сарайдын отдельно воротасы. Анан бул жакта дагы бир забор. Могул жер воротанын местасы туугандар. Анын кошунасынын воротасына чейин болуп калат. Жогору тарапка жүрсөңүздөр дагы 1-2 үйлөр бар туугандар. Тупик көчө билишимче 4-5 үй, анан ар жагы уже тупик болуп калат. Жакшы да тынч, сонун жерде жашайсыздар. Эң негизгиси бул жер шаарга карайт. Машина базарга, жаңы ачылган мөмө жемиш базарга, Западныйда баягы кийим кече базары дагы ачылып атат. Бардыгына Кудай буйрса жакын эле болуп калат. Западный азыр өтө өнүгүп аткан учуру. Андыктан колдон чарбай алып койсоңуздар жакшы болот. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, кирип көрүп коюшсун туугандар. Караңыздар, өтө зор экен. Так. Бул жерде туугандар таза суу бар, свет бар, природный газ болсо келип калат Кудай буйрса жакынкы айларда. Мага жаккан жери 10 сотук экен. 2 чек, 2 кызыл китеп бар туугандар. Так. Бул жакта өзүнүн воротасы бар. Мал сарайдыкка киргениңиздерде оң тараптан ушундай узун мал сарайы, кудугу, септиги, анан мына ортосун ушундай фундамент забору менен тосуп койгон. Кийин пескалок забору менен тосуп, мал сарай отдельно, үйдүн алды отдельно болуп, сонун болуп турат туугандар. Ушундай сонун экен. Мына жери тегиз, 4 тарабы тосулган. Воротаны эле орнотуп койсоңуздар болду Кудай буйрса. Анан газ деле келип калат туугандар. Азырынча эми таза суу бар, свет бар. Бул үй туугандар 5 бөлмөдөн турат. Узун турасын билбейт экенмин. Эсине чалсаңыздар өзү айтат. Өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири деп мага маалымат берди. 1-кабат менен 2-кабаттын ортосуна монолит ташталган, бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна орнотулган, чорный потолок болгон, крыша жабылган туугандар. Көчө тараптан эле көрүнүп турат, сонун болуп. Жүрүңүздөр. Ошол 5 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйдү көргөзүп берейин. Так, үйдүн ичине дагы кирдим. Бул 1-чи бөлмөсү, конок бөлмө. Так, ылдый тарабы стяжка, дубалдары шпаклёвка тартылган, өйдө тараттары мына гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. 1-чи кабат 2 бөлмө, өйдө тарабы 3 бөлмө. Үйгө мына ал жактан киресиздер. Мына туугандар, эшиктин алды эле көрүнүп турат. Ушундай. Анан отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Бул жер мына кухня плюс конок бөлмөсү сыяктуу студия мындай айтканда. Айнек терезелер пластик, отопление батарейкалары бар. От жаксаңыздар эле Кудай буйрса 1-чи кабаттагы, 2-чи кабаттагы жылый берет. Азыр мына лестница менен мен 2-чи кабатка чыгайын, жүрүңүздөр. Мына туугандар 2-чи кабаты 3 бөлмө, оң тараптан баштай берейин, бисмилла деп туруп. Мына туугандар. Так, анан туугандар, мына жагы балкон экен. Жагы окшойт. Мына ушул жерден дагы үйдүн алды көрүнүп турат, караңыздар. Эми балкон толук бүт элек. Ал жагын өзүңүздөр Кудай буйрса алып калсаңыздар бүтүрүп аласыздар. 2-чи бөлмөсү. Бул жак акыркы бөлмөсү туугандар. Күнгөй бетте жайгашкан. Азыр деле мына
күн тийип турган учур экен. Так. Бул жагымда барыңыздар эле билген санузели. Мен айткан барата. Бул ошондо мал сарайы. Мына жакта кудугу. Мына жакта болсо септиги. Мына төрт тарабында болсо көрөтөсүздөр, фундамент куюлган. Бул жакта времянка же дагы бир навес, үч очок, склад кылсаңыздар болот. Варианттары көп. Так. Жүрүңүздөр, мал сарайга кирейин. Мал сарайдын узун турасын билбейт экен, бирок мына видео аркылуу деле көрүнүп турат. Чоң эле, узун эле мал сарайлардын бири. Так, акурлары, слифтери бүт бардыгы даяр. Өйдө тарабы навес, чөп, пресс бүт бардыгын жыйып койсоңуздар болот. Мал жагы деле кошумча жемкана экен туугандар. Бул жагы жемкана, мына өйдө тарабын навес кылып койсоңуздар болот. Көрдүңүздөр, Баасы канча дей турган болсоңуздар, $105,000. Анан кеми барбы жокпу билбедим. Чалып сурап көрөсүздөр, балким кеми болоттур, балким болор акчасыдыр. Барыңыздарга ийгилик. Эйсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм.